Кыргыз эл жазуучусу Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романы окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ырас, Юсуп облустук партия уюмунун ишин ошол кезде ачык болгондо да тайманбай, көздөгөнүн кайра тартпай көшөрү сындагандардын бири эле. Анын мындай мамилесин биринчи бийлик талашуу саясаты деп түшүнгөн. Ал учурда жетекчилик үчүн ич ара ачык күрөшкөн негизги эки топ бар эле. Алардын биринде дал ушул Юсуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев боло турган жетекчилер аталчу. Берки топко салыштырмалуу буларды жаштар тобу деп коюшчу. Экинчисин болсо шарттуу түрдө аксакалдар тобу дешчү. Алардын башында Рахманкул Кудайкулов, Дүшөналы Бабаханов, Ыбырай Тойчунов өңдүүлөр турган. Аксакалдар жаштар деген жөн гана айтылыш, анда өзгөчө маани, өзгөчө басым бериле турган деле эч нерсе жок эле. Аксакалдар арасында жаштар да, жаштар арасында аксакал аталгандар да бар эле. Анын үстүнө ал кезде өтө урматталган адамды аксакал деп айтышчу. Чыны аксакалдарда улуулардан көбүрөөк болчу. Жалпысынан алганда булар большевиктер партиясына кыргыздардын арасынан биринчи өткөндөр, совет бийлигин Ала Тоо аймагына орнотуу үчүн күрөшкөндөр, партиялык, советтик кызматтарда иштеп такшалгандар, элге журтка кадимкидей таанылып калгандар эле. Кыскасы, элди башкарууну элди бийлеп алуу катары түшүнгөндөр үстөмдүк кылчу. Билим жагы чектелүү эл арасынан чыккандар жетектешчү. Аксакалдар тобу дегендин бир себеби да ушундан чыккан эле. Бирок бийлик деген бийлик экен. Алардын тагдырлары, саясий көз караштары ар кандай болду. Ич ара бөлүнүштү, кайра биригишти, саясат менен сынды көтөрө албай, өзүнчө башка багыт менен кетип, бийлик башынан көрүнгүлөрү келгендер да болду. Маселен, Кудайкулов 1925 жылы кайдагы бир ур-токмок деп аталган, кылган иши кылмыш болуп, кызыл кан агызган уюмду түзүп алып, акыры ошонун азабын тартты. Азабын тарткан ошол го. Анысы өзүнүн түбүнө жеткендей болду. Кыргыз интеллигенциясынын бийликтегилеринин жанагы эки тобунун жөн жайын Касым жакшы эле билчү. Жанды жеп алган, жалган айткан менен болобу, ал ошол Абдрахмановдордун арасында жүрчү. Бирок бийлик талаш ишине билермандык кылбады. Рахманкул Кудайкулов менен Дүшөналы Бабахановдун тобу анча сабаттуу эместерден, эл арасынан көтөрүлүп чыккандардан эле. Көбү граждандык согушка катышкан, кийин ошонун аркасы менен чоң кызматтарга көтөрүлгөндөр болчу. Айтор бийлик кызыгын, жетекчилик кумарын татып калышкан. Кудайкуловдун өзү 1918 жылдан 1925 жылга чейин Кошчулар союзун жетектеген. Жетектемек тургай аны негиздеген, элге таанылган адам эле. Бабаханову болсо жаш болчу. 1898 жылы туулганын, кезегинде партиянын Пишпек, Каракол окружкомдорунун биринчи секретари, ВКПБнын Кыргыз обкомунун экинчи секретари болгонун, айтканын айткандай аткарткан жетекчи катары калыптанганын Касым жакшы билчү. Ал эми Абдрахманов, Садыков, Арабаевдердин тобу чынында тигилерден кескин айырмаланган, билимдүү, саясий түшүнүктөрү терең, чыныгы интеллигенттерден эле. Эски менен жаңынын көз карашы акыры сот ишине алып келди. Кыргыз АСРнин эл комиссарлар советинин төрагасы Абдрахмановдун өтүнүчүн Москва колдоп, 1929 жылдын февраль айында иштин жүрүшүн элге ачык айкын көрсөткөн сот болду. 17-нин сот процесси деп аталганы менен иш жүзүндө экөөнүн кылмышы каралган сот иши катары жумушчулардын борбордук клубунда өттү. Буларды жоопко тартууга санкцияны ВКПБнын, БКнын саясий бюросунун өзү келди. Мындай иш совет бийлиги орногондон берки 10 жыл ичинде бир жолу да болгон эмес эле. Биринчи жолу ушундай ойго келбес, түшкө кирбес иш болду. Москвадан атайын соттор келди. Күбөлөргө катуу эскертилди. Туура эмес көрсөтмө же аныктама бергендер жоопко тартылаарын, законго каршы иш жасаса, куду ушул жерден эле соттолоорун эскертишти. Чыны ошондой болду. Сот ишинин жүрүшүнүн 4-күнү күбөлөрдүн бирин туура эмес көрсөтмө бергендиги үчүн түз эле залдан соттошуп, законду бузган адам катары түзөтүү үйүнө жөнөтүлдү. Касым буларды көргөн.
Катышып да отурган. Ачык сот эле да, эл көп чогулган. Кудай бетин салбасын. РСФСРдин жогорку сотунун көчмө сессиясы иш карап жатса, элге сабак болсун деп анысын ачык, көргөзмөлүү өткөрүшсө, кимдер барбасын? Көптү көргөн Кудайкулов сот ишинин акыр жагында пролетариат сотунун кандай өкүмү болсо да алдын ала аны туура, калыс жаза катары кабыл аламын деген ошондо. Ал эми кызуу кандуу Бабаханов болсо, күнөө коюунун бүт бардыгы жазанын өзү да уурулук жана жаатчылдык күрөштүн натыйжасы деп айтканынан кайтпай койгон. Ошон үчүн ал туура 31 жашында 10 жылга, 41 жаштагы Кудайкулов 7 жылга кесилип кеткен. Андай мындай болуп жатып, алар 1929 жылы акталып чыгат. Абдрахманов атайы барып көзмө көз сүйлөшөт. Тагдыр кийин аларды кайрадан каарына алып кетпедиби? 37 жылдын капшабы Бабахановду алып тынды. Ал эми Кудайкулов болсо казак талаасынын кайсы бир жерине кеткен бойдон кайрылган жок. Балким ал дагы бир жолу тагдырдын ташы тиерин күн мурунтан билсе керек. Болбосо ал да азыр Касымга окшоп жаза сурактан жаагы сынып отурмакта. Касым буларды билет. Бирок Тойчунов ошол топтон кантип суурулуп чыгып кеткенин билбейт. Ушундай окуялары болгон. Каменский сагызгандай сактыгына салып, эки топтун ортосунда турганы менен улам бир топко тымызын өтүп, алардын сөзүн аткарып да жүрдү. Ушундай ыкмасынан улам жаатташкандардын тобунун санын азайтууга, алардын ички карама-каршылыгын күчөтүүгө өттү. Бирок андан деле эч натыйжа чыккан жок. Бар болгону тигилердин айрым бир адамдарынан кутулуп алды. Жылма саясаттын аркасы менен Рахманкул Кудайкуловду Кошчу союзунун төрагалыгынан бошотуп, берки топтун тилин алган болду. Биринчинин бул чечимин партия лидеринин чечкиндүүлүгү, калыстыгы деп кабыл алышты. Албетте, Кудайкуловчулар муну башкача саясий жаатташууну ырбатуу, бийлик тизгинин бир жагына тартуу деп ачык эле айтып чыгышты. Ошол эле мезгилде Абдыкерим Сыдыковду Ташкентке туруктуу өкүл катары ишке жиберет. Арабаевдин агартуучулук ишмердигин өзгөчө белгилеп, анын атына аябай мактоо сөз айтып, эмгегин баалап, облустук партия комитетинин атынан агартуу тармагына сунуш кылат. Айтор убактылуу болсо да Абдрахманов, Бабаханов, Тойчунов өңдүүлөр менен иштешүүгө өтөт. Мунун тактикасын Юсуп ошондо эле түшүнгөн. Берки топтогулар да билишкен. Калыстык менен чечилди деген сөзүнөн улам эки тарап тең азыраак мезгилге болсо да тынчый түшүшкөн. Бирок алар калыптанган саясий көз караштарынан кайра тартышкан эмес. Каменский Юсупту бул жаатташкандардын эң күчтүү лидери гана эмес, ишти уюштура билген, толук бийлик колуна келсе Москвага тез тааныла турган билимдүүлөрдүн бири катары жакшы билчү. Кошо иштешкен мезгилден бери кыраакылыгына салып, анын ар бир кадамына көз чалгынын жиберип, акыл таразасы менен баалап турчу. Чечкиндүүлүгүн, маселе койгонго усталыгын, тартынбастыгын, уюштуруучулук жөндөмүн, ар бир жасаган ишине олуттуу жооп таба билгенин, кырдаалга кылдат талдоо жүргүзө алган аналитик экенин, өзүн кай жерде болбосун эркин кармай алаарын көңүлдөн өткөрүп койгон. Бирок ал Юсуп Абдрахмановду жаатташкандардын арасынан жалгыз сууруп чыга албады. Сууруп чыга алган жок эмес, суурулбай койду. Жыландай жылып иш бүтүргөн Каменский беркилердин тобуна анчалык кызыкпай, Кыргыз аймагында Кошчу союзун негиздеген Рахманкулдун көңүлүн улап, өз бийлигинин бекемирээк болушу үчүн Күнгөй менен Тескейдин ортосундагы дайрадай ага берди. Бирде оңго, бирде солго бурулду. Деген менен ал кезде анын күчү кайта баштаган. Жаатташкандардын эки тарабы тең ага нааразы болуп, облустун кадыр барктуу кызматкерлери ич-ара бириге баштаган. Акыры 1925 жылдын июнь айында Каменскийдин жетекчилик ишине 30 кызматкер ачык каршы чыгат да өздөрүнүн нааразылыгын РКПБнын борбордук комитетине кат түрүндө билдирүүгө аргасыз болушат. Анда негизинен облустагы бир катар кемчиликтер көрсөтүлүп, айрыкча Кыргыз обкомунун иш стилине, кадр саясатына, жетекчиликтин өзүндөгү принципсиз иштерге да олуттуу басым жасалат. Кайраштыруу өзү катышып жаткандыгын белгилешет. РКПБ БКнын Орто Азия бюросу бул кат боюнча атайын комиссия түзөт.
Иштин аныгын текшериш үчүн Манжара, Мавлянбеков, Павловский, Мамедов өңдүү Орто Азиянын партиялык жооптуу кызматтарында иштегендер комиссияга киргизилип текшерүү иши жүрөт. Мына ошондо Каменскийдин таманынан от күйдү. Тамыр кармап, эки жактын эбин таап иштей берем. Бири менен бири кармашып жатып, акыры менин кадрларым гана калат деген максаты сууга акты. Күнү түнү тыным албай комиссиянын ишине жардам кылды. Алардын ар бири менен маңдай теске отуруп сүйлөшүп, жаатташкандардын бири колунан, бири бутунан тартып иштетпей жатканын, мүмкүнчүлүгүн толук жумшоого тигилер жол бербей коюшканын күкүк безенишке салып айтты. Биринчи деген биринчи. Анын сөзү ар дайыма эске алынат. Азыр да ушундай болду. Кат жазган 30 адам партиянын саясатына каршы жүргүзгөн иш-чара өз кызыкчылыктарын жүзөгө ашырыш үчүн болгон аракет катары бааланды. Каменский контролду жана жетекчиликти талапты күчөтүүгө алардын алдында сөз берди. Ошондон кийин жогорку жактагылар бул комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен таанышып, атайын кошумча билдирүүлөрдү, тактоолорду угушту да комиссиянын ишине оң баа берди. Ушунун негизинде 1925 жылдын август айында Ордо Бузар 30 адам аталган топтун иши, алардын жогорку жактагыларга кайрылган каты партиянын Кыргыз облустук комитетинин 3-чү пленумунда атайын каралат да, алардын аракеттери партиялык уюмдун биримдигине, анын ырааттуу ишине ачык айкын каршы жүргүзүлгөн саясат катары дагы бир жолу баса белгиленет. Тымызын бөлүп жаруучулукту максат кылышкан деп табылат. Кармаш, талаш катуу болду. Бирок Ордо Бузар 30 адам аталгандарды Ташкенттен келген өкүлдөр былк эттербей ооздуктап коюшту. Арадан аз убакыт өткөн соң облустун 2-чи партконференциясы болуп, мында да алар жактоочусу жок калышты. Күнөө мурдагыдан ого бетер оорлошуп кетти. Партиянын биримдигин бузууга, анын саясатын бурмалоого жетекчиликке партиянын Кыргыз облустук уюмун бөлүп жарууну максат кылган Байманап тобунун аракети катары мүнөздөлдү. Абдыкерим Сыдыков менен Ишеналы Арабаев бул ишти уюштургандардын лидерлери катары таанылат да партиянын катарынан чыгарылды. Орозбеков, Абуканов, Акылбеков, Кулумбаев, Янгулатов өңдүүлөрүнө катуу жаза, акыркы эскертүү берилип, айрымдары кызматынан алынат. Ошол 30 адамдын тобунда Абдрахманов да бар экен деген шек саноо болгон. Бирок ал көпкө чейин далилденбей койду. Аягына чыгыш кыйын болгон соң Абдрахмановго тиешелүү материалдарды РКББ БКнын текшерүүсүнө өткөрүшөт. Ошондон кийин Каменский да жылуу орду менен коштошуп, өз жеңишине өзү гана ыраазы болуп кеткен. Узюков дал мына ушундай кырдаалда кылыч кынынан суурулуп, көкрөккө калкан тагылып калган маалга келген. Ооба, Каменский бир катар иштерди жасады. Бирок анын эки ортодон ордо күтүү амалы оңунан чыкпай калды. Ал сагызган сактыгына, тымызын иш жүргүзгөн ыкмасына салып, акырындан жең ичинен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн соң Абдрахмановду билгизбей четке сүрүп таштоого аргасыз болгон. Жанагы Ордо Бузар 30 адамдын арасында болгондо, анда иш таптакыр башка болмок. Ичине толуп, көзүнөн чыга жаздаган кызыл жалынды колуна сала коймок. Кудай колдоду болуп, Абдрахмановдун бул ишке катыштыгы жок болуп калганын карабайсыңбы? Каменский буга аябай өкүнүп, өкүнмөк түгүл жалын аймап, чок чайнап, башын жерге койгулап жүрдү. Манжара менен далай ирет сүйлөштү. Юсуптун топко кошулбай калганына кайра таң калды. Ушул ишти жакшылап карасаңыздар, мындай болушу мүмкүн эмес. Булар Абдрахмановсуз бул ишти жасоого барышпайт эле, деп суранып да көрдү. Манжара өзү көрсөтмө менен фактыдан чыкпаган адам болчу. Экинчиден, ал бул экөөнүн мамилесин, иш башкаруу боюнча келишпей келаткан көз караштарын абдан жакшы билчү. Ошондуктан ал кагаздагы маселе менен гана иш жүргүзүүгө, ага кол койгон 30 адамдын тегерегиндеги маселени гана текшерүүгө, чектен чыкпоого аракет кылган. Михаил Давыдович, биз сиз жетектеген партиялык уюмдун ишин же башка бирөөнүн шектүү экендигин эмес, мына бул 30 адамдын кайрылуу өтүнүчүн гана текшеришибиз керек. Башка милдет жүктөлгөн эмес. Биздин сизге болгон жардамыбыз ушул. Туура түшүнүңүз, деген. Абдрахманов ал топтун максатын колдогон. Ушундай аракеттердин туура экенине да кошулган. Ал тургай муну эки топтун биригип аракет жүргүзүүгө өтүшү катары караган.
Уюштуруу ишине түздөн түз кошулганы менен катка кол коюп, Каменскийдин алдында суралып туруудан баш тарткан. Муну Абдыкерим Сыдыков менен Ишеналы Арабаев партиялык этика болсун, азыр ал башка жакта иштеп жатпайбы, Каменскийди кетирсек балким жол ачылып калар дешип, аны кол койгондордун арасына киргизген эмес. Чыны киргизбегенин оң көрүшкөн. Юсуп Каменскийдин жетекчилик иш стилине каршы турганы менен анын андай ишке ачык барышына, кемчиликти бетине батынып айтышына колк мүнөзү да себепкер болду. Ал өзү бир нерсени буктурмадан күткөн көрө жатаарбыз. Менин тиешем эмне? Айтса башкалар айтсын. Жаман көрүнсө башкалар жаман көрүнсүн дегендей салкын мамилени, кетенчиктеме кайдыгер көз карашты, кайталанма принципти жаман көрчү. Бетке чабар, оюндагысын ошол замат айтып калмай, бир нерсени жаап жашырып, жымсалдаганга каршы турган жалтанбастыгы бар болчу. Бул анын башынан берки болжолу эне сүтү менен аза бойго кошо бүткөн мүнөзү эле. Балким ал турмуштун өйдө төмөнүнөн улам күчөсө күчөгөндүр. Өзүнө болгон ишенимден улам курчтугуна өткүрлүк өтүп, ар кандай кырдаал шарт кошул ташыл түшүп көбөйсө көбөйгөндүр. Айтор кыялын өзү деле жакшы билчү. Өткүрлүгү бир нерседен токтоосуз шарт тыянак чыгарып, өз алдынча кесе бүтүмгө келгени жаккан. Бычковдун мындан аскер адамы чыгат. Эң башкысы бул балада мүнөз, өз алдынча чече билүүчүлүк бар. Жеке көз карашы, анысын тайсалдабай билдиргени мага жагат, деп караколдон Верныйга алып кеткени Юсуптун да эсимде. Бычков дегениң да өзү ошондой адам эле. Айтканын аткарчу, бир сөзүндө турчу, бет алган максатынын аягына чыкмайын көшөрө аракет кылган офицер эмес беле. Көңүл мүнөзү байланышып, баланын эмгекчилдиги жакса керек да. Айтор аскер адамы Бычков канткен менен жаңылбаптыр. Совет бийлиги орногондон кийин Морозовдун кызыл гвардиячыл отрядында жүргөндө Юсуп кичинекей кызыл командир атка конгон. Ошондой эле тапшырманы аткармайын жанына жай берчү эмес. Аны менен кошо жүргөндөрдү да суй жыкчу. Көшөрүп, айткандан кайтпай, буйрук аткарылышы керек деп тура берчү. Айтор ишке так болчу. Сүйлөгөн сөзү тапанчанын огундай эле. Кызыл гвардиянын кийими да боюна жарашып турчу. Кыязы ушундан уламбы, Айтор ал аз эле убакыттын ичинде оозго алынып, анан бир күнү эскадрондун командиринин жардамчысы болуп кеткен. Мындай ишенимге анын орус тилди жакшы билгендиги, коомдук иштерге активдүү катышкандыгы, аскер турмушуна айрыкча иш кагаздарына тыккандыгы себеп болду өңдөнөт. Эне сүтү менен жаралган мүнөзү дал ушул мезгилде күчүнө кирди. Тактыкты талап кылып, буйруктун аткарылышына көзөмөл жүргүзгөн Юсуп андагылардын көзүнө түштү. Ооба, аскер турмушу алпеш деген ата энеңдин төрү эмес да. Анын үстүнө совет бийлигин орнотуу үчүн жан аябай күрөшкөн учур болсо. Ооба, буйрук аткармай, жыйынтыгын билдирмей, талап ушундай эле. Юсуп ошондой чоң мектептен, болгондо да жооптуу мектептен өттү. Анын ысык суугуна көндү. Ар кандай адамдарды көрдү. Кыял мүнөзү калыптанды. Көңүлүнө жаккандардан таасир алды. Өзүндө баарын өркүндөттү, өзүндө жогун өздөштүрдү. Айтор эрктүүлүккө тарбияланды. Кызмат абалы жана ушундай жагдайлар аны улуу муундагылар тобуна да каршы кылып таштады. Жагдай жаман абалда эле. Абдыкерим Сыдыковдун таламындагылар жетекчиликте канткен менен көп болчу. Бирок эмнегедир булардын биримдиги бекем болбой жаткан. Облустун биринчи жетекчисине мындай кырдаал жаккан. Каменский карап туруп, алардын бири-бирине болгон мамилеси аркылуу кыргыз интеллигенциясынын алдыңкы өкүлдөрү саналган топту алаканында калчап, алардын жашыруун сырын жадыбалдай жаттап жаткан. Чынында ал өз максатына жеткен. Ойдо жок жерден ошондо жанагы ордо бузар 30 адамдын кайрылуусу деген балекет чыкты. Алар бийлик башындагылардын туура эмес ишин жогору жакка ачык билдиришкендер эле да. Аны арыз 30 адамдын даттануусу катары кабыл алышты. Ошолордун тобунда Абдрахмановдун ролу кандай болгону жөнүндө жаатчылардын ишиндеги орду туурасында РКПБКнын Борбордук комитетине атайын текшерүүнүн жыйынтыгын билдирген жолдомо кат жөнөтүлгөн. Кыргыз облустук партиялык уюмундагы жаатташууну так таразалап, калыс жыйынтык чыгарган кат ошончодон ушунча болуп, ал кездеги Кыргыз облустук революциялык комитеттин төрагасынын орун басары, 1918 жылдан бери партиянын мүчөсү саналган
большевик кыргыз аталган Ыбырай Тойчуновго тапшырылат. Буга мындай жооптуу иш тапшырылышы албетте биринчиден кызмат орду себеп болсо, экинчиден ал партиянын кыргыз обкомунун бюросунун мүчөсү эле. Анын үстүнө ал тапшырманы ашыгы менен аткарган. Тонун чеч десе тондууну керек кезде ыштан көйнөк чоңгойгон адаты да бар эле. Ошон үчүн ал кезде тонуңду Тойчуновго чечтирбе, тон сыйырма Тойчунов деген сөз бар болчу. Мына ал бул мертебеде тапшырылган ишти так аткарып, партиялык кагаздарда Юсуптун аты аталган жерлерди бүт текшерип, салыштырып тактап жатты. Акыры кат даяр болду. Катты биринчи окушу керек эле. Окубаса болобу? Азбы көппү Абдрахманов менен иштешти. Өзү айткандай кемчиликтерин оңдотуп, түз жолго салды. Анан акыры мүмкүн болбой калган кезде жогоркуларга убагында билдирип, коммунисттик кыраакылыгы менен бүлгүндү болтурбай коюп отурбайбы? Кара тору жүзүнөн манаттай жанган кызылы билинип билинбеген, устаранын мизи тийсе жарылып кетчүдөй тасырайган Ыбырай Тойчунов Михаил Давыдовичтин маңдайында отурду. Жүрөк үшүн алган кат Михаилди да тозоктун отуна түртүп жибергендей болду. Муңайым түрү өзгөрүлүп, өзүнө өзү ишенбей көпкө отурду. Бир Тойчуновго, бир кагазга карайт. Анан: "Жолдош Ыбырай Тойчунович, катты жакшы даярдапсыз. Мен макулмун. Бирок кантсе да Юсуп Абдрахманов биздин кадр. Аны биз өстүргөнбүз, биз тарбиялаганбыз. Ошондуктан бир аз кечиримдүү бололу. Убакыт келет, өзүнүн жаңылыштыгын түшүнөт. Биз ага ошо түшүнө турган, катасын мойнуна ала турган мүмкүнчүлүк берип жатпайбызбы? Антпесек партиянын тарбиялык ролун кандай кылабыз? Тарбиялоо дегенди унутпайлы" деген. Тойчунов эмне айтар экен дегенсип коргошун болуп былк этпей, кыл мурутун сөөмөй менен сылап отурду. Ал ушундай оңой менен эпилдеп-жепилдеп да кетпейт, оңой менен серпилип кыйкырбайт, ар нерсенин жолун, ыңгайын күтөт да тура берет. Жалгыздап сүйлөшүп, жолборс жортуул жасап, жалгыздап иш бүтүргөндү жакшы көрөт. Сыртынан башындагы калтар тебетейиндегидей кулпуруп, купуя сырга кулпу салып коюп жүрө берет. Азыр да ошол калыбында. Маалымдоо кагаз катуу жазылсын, фактылары ишенимдүү болсун, бизге сөз тийгизбегендей даярдалсын дебеди беле? Тузу кем болуп калганбы? Маңдайынан сылама болуп жазылганбы? Кандай кылалы, Ыбырай Тойчунович? Эски большевиксиз тарбия керек го? Керек. Эмне дейсиз? Жумшарта жазалы. Жаза бербейли. Ал тигилердин иши. Биз болгонун гана билдирели. Эл душманы катары жазаланууга татыктуу болсо, кийин сурак жүрөр, ошондо көрөрбүз. А биз аны тарбияга чакыралы. Бирок болгон факты маалыматтарды жаап жашырбайлы. Москва билсин, Москва чечсин, деди. Ошондой кеңешип такташуудан соң мындай кат даярдалды. РКП-БКнын Орто Азия бюросунун токтому менен жолдош Абдрахмановдун жаатчыл топтордун күрөшүнө болгон катышы жөнүндөгү материалдардын баардыгын РКП-БКга жиберүү иши мага тапшырылган эле. Кыргызстандагы жаатчыл топтордун кармашынын тарыхынын баардык учурундагы күрөштө жолдош Абдрахмановдун катышы да, салымы да эбегейсиз чоң. Абдрахмановдун антипартиялык ишин толук түшүнүш үчүн анын бир эле ишине, Кудайкуловго жазган катына эле таянуу жетишет. Көчүрмөсү тиркелди. Бул каттын негизги мазмуну аркылуу жолдош Абдрахманов облустагы саясий турмушка, партиянын жүргүзүп жаткан улут маселесине болгон саясатына каршы чыгып жатат. Жолдош Абдрахманов европалыктар бизге эч качан дос тууган боло албайт деп өзүнүн оюн тумандатып жатат. Кыргыз макалы менен айтканда, тоо тоого бирикпейт, эл элге кошулат, дейт. Тигил оюна түшүнүү кыйын. 1925 жыл 1 октябрь. Оба, Юсуп туура Сталиндин өзүнө тиешелүү жерлерге Кыргызстандын партиялык уюмунун начар жактарын, ишиндеги негизги кемчиликтерин эчен курдай билдирген, кат жазган. Негизинен ал партиянын катары комсомол жаштардан ойдогудай толукталбай, аксакалдар арасы уламдан улам кайра эле аксакалдар менен толукталып жатканын, партиянын иши аркылуу уруулук феодалдык кызыкчылык корголуп келатканын, жергиликтүү элдин жаш интеллигенциясы уюштуруу иштерине талаптагыдай тартылбай калганын айткан. Муну тиги Тойчунов белгилеген Кудайкуловго жазган катында да негизинен көргөзгөн. Ал тургай Борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Абдыкадыр Орозбеков менен кеңешип туруп, кимдерди кызматтан кетирүү жагында ачык билдирген.
Калган уюштуруу иштери биздин колубузда. Башка топтогулар менен макулдашуу бүткөн. Бир пикир, бир чечимди кармадык, аракетти тездеткиле деген көрсөтмөсүн кылчактабай түз айткан. Анын өткүрлүгү, курчтугу ушундай эле. Акыры минтип анысы башына тийген таш болуп, ойдо жоктун азабын тартып отурат. Канткен менен ал буга кайгырбайт. Өткөн иштин өзүккө түшкөн өксүүсү болсо да бир туталанбайт. Ушундай болуп калды деп оюнан айнып, көздөгөнөн кайтып, кайгырып жатып калган жок. Тулпар жол тандабайт болуп күрөштөн качпады. Башка көз карашка да көчпөдү. Каменский Абдрахмановчулар деген топтун негизин бузду. Бузганы ушул болду. Алардын бийликтеги саясий жүзүн ачты. Анан акырындан эки топтун биринин көлөкөсүнө бут чечип жатып алды. Жаатчылдык күрөштөн кутулуунун бул жолу аны санаасыз ойго, тынч уйкуга салган жок. Мурда алаканында турса, алардын айткан дегендери көз алдында болсо, азыр алар алыстап калды. Жанга жай, кулакка тынч болгону менен мени түйшүккө сала баштады. Алар эмне кылып жатышат? План максаттары кандай? Кокус бир күн төңкөрүш жасап жибербес бекен? Ушундай күдүк ойлордон улам ал жашырууну уюштурган бөлүмүнүн ишине өзгөчө маани бере баштады. Чынында Абдрахмановчу топту бийликтен кетиргени менен алардын биримдигин, ынтымагын, ишти уюштуруучулук жөндөмүн ого бетер арттырды. Кадимки саясий күчкө айлантып алды. Эми булар тымызын да, ачык да күрөшкө өтө баштады. Тиешелүү жерлерге маселе коюп, Кыргызстандын партиялык уюмундагы саясий кемчиликтерди сындоого өтүштү. Ал эми жылуу орундарынан жылбай калган аксакалдар тобу деле тынчыган жок. Чындык биз тарапта болчу, калыстык жеңди деген ишеним пикирден улам алар бул позициясын ого бетер күчөтүштү. Ал тургай бул ишти партиянын катарын тазалоо деген саясатка чейин алып барышты. Элди бөлүп жаруунун, бузуку иш жүргүзүүнүн жолу катары карашты. Ошентип партиянын биринчи секретари жаатчылык топтун күрөшүн басам деп жатып, ортодогу отко каратып туруп май чачып, аны алуу жалын чыгарган өрткө айлантып салды. Эми буларды элдештирүү да, басуу да мүмкүн болбой калды. Эгер башка топтун кызыкчылыктарына өтсө, анда бул тобу өрт чыгара берери айдан ачык иш эле. Эки топко ал каршы тура алмак эмес. Каршы турган күндө да бир күнү жалынга жалгыз күйөөрүн кээде эстеп койчу. Ошондуктан сак болууга аракет кылчу. Ташкенттеги Зеленскийдин акыбалы да дал ушундай эле. Ал айласы алты туштан торолуп жаткан соң Сталиндин дал өз колуна тийчү кагаз жиберип, эгер атаандашкан эки жаатчыл топтун ортосундагы күрөш күчөй берип өрткө айланса, анда мен да солчулдарды, Икрамов же Файзулло Хожаевди колдошум керек. Андан башка жол калбай калды деп отурган. Бирок жаатташуунун элдешпеген чатагы Зеленскийдин эмес, алгач Каменскийдин түбүнө жетти. 1925 жылдын жайында анын ордуна Николай Анисимович Юзуков келди. Ал ошол партиянын Кыргыз обкомунун 17 августтагы кезексиз 3 пленумунда жаштар саясатын колдоду. Аларга ишеним артуу керектигин, кадр саясатына туура мамиле жүргүзүлөөрүн, аларды тарбиялоо зарылдыгын белгиледи. Каменскийдин жашырууну уюштуруу бөлүмү кийин гана белгилүү болду. Бардык маалымат, фактылар ага кайдан жетип турганын айрымдар ал кеткен соң, болжолу 1927 жылдын гана билишти. Бул жаатчылар аталган топтун лидерлерин катуу ойлонтту. Алардын бири-бирине болгон мамилесине да өзгөчө таасир тийгизди. Айрым маселелер боюнча көз караштардын дал келишпестиги акыры бийлик саясатына айланды. Андан бийлик башында тургандар антипартиялык жаатчылык тенденцияны жаратышты. Ошентип совет бийлигине каршы тургандар табылды. А бирок мунун өзүндө канчалаган тагдырга кылыч чабылып, канчалаган өмүргө канжар сайылып жатканын анда эч ким капарына алган эмес эле. Ошондой болду. Жалпысынан эки негизги жаатчыл топ аталган кыргыз интеллигенциясынын каймагы капилет бир күн бийликтин кара чөмүчүнө калпынды да сен көр мен көр жок болду. Ошо жок болор жолдун азабында турганда алар өздөрүнүн баскан жолуна кандай карашты экен? Бири-бирине эмне дешти экен? Эки топ деп аталгандар биригишти бекен? Бирин-бири түшүнүшүп, бирин-бири кечиришти бекен? Тагдыр деген тагдыр да. Анын бүгүн кыл торго
кийип класстап турганы менен эртеңи кандай болору эч кимге сезилбейт да, айтылбайт да тура. Арман күн. Ошондой күндөрдүн биринде 1930 жылдын күзүндө дагы бир жоболоң жолдон табылат. Өлкөнүн өндүрүшү менен жайытына чейин коллективдештирүү саясаты жүрүп жаткан. Күрөш күч. Коммунисттер менен комсомолдордун бул үгүт иши, саясий агартуу жумушу ушуга жумшалып, бул кыймылдын мааниси элге түшүндүрүлгөн кез эле. Канткен менен ал мезгил тарыхка кирип калды го. Канчалаган мээнет, эмне деген күч кайрат кетти. Элдин аң сезиминде согуш жүрдү. Өзү менен өзү урушкандар, өзүн өзү жазалагандар болду. Элдин өзүнчө бир мууну ушул ураан менен калыптанды, тарбияланды. Ооба, ошондой мезгил болчу. Коллективдештирүүнү 1931 жылдын күзүндө кечиктик эле дегенде 1932 жылдын жазында аяктоонун Сталиндик багыты менен Совет өлкөсү дем алып жаткан маалда дал ошол Сталин, Молотов, Каганович ВКПБ Борбордук комитетинин Орто Азия бюросуна Зеленскийге, Икрамовго жана Баумановдун атына жүрөк түшүргөн өкмөттүк телеграмма жиберет. Орто Азия боюнча 26 миллион пут пахта тапшырабыз деген планыңыздарды биз таптакыр жараксыз деп эсептейбиз. Сиздердин Орто Азия эң кеминде 28 миллион пут берүүгө тийиш. Калганын башка аймактагылар берет. Ошондуктан комсомолдорду, партиянын мүчөлөрүн, партияда жокторду бул ишке мобилизациялоого мүмкүн болгон бардык чаралардын чечкиндүү көрүлүшүн жана 28 миллион пут пахта кандай гана болбосун сөзсүз аткарылышын талап кылабыз. Сарсанаачылар менен пессимисттердин бардыгын кызматтарынан дароо алууну жана аларды бийликтен таптакыр алыстатып салууну сунуш кылабыз. Планды үзгүлтүккө учураткандарды партиядан токтоосуз чыгаргыла. Капилет жерден капсаланга кабылып, кыйын абалга түшкөн Орто Азия бюросунун жетекчиси Зеленский 1930 жылдын декабрынын дал 19 күнү Борборго Сталиндин өзүнө билдирүү жиберет. Анда берилген көрсөтмө кабыл алынып, ал боюнча бир катар иш-аракеттер иштелип чыккандыгы, аткаруу жолу айкындалып, азыр ошол боюнча жумуштар жүрүп жаткандыгы айтылат. Чынында анда башка жол да, акыл да жок эле. Ошентерин ошентти. Анан эртеңкисин ойлогон акылына салып, алдын бир аз тазалап да койду. Биринчи жана экинчи терим толугу менен жыйналды. Үчүнчү терим үчүн талаада аз эле пахта калды. 26,5 миллион путтан ашык белгиленген планды аткарыш үчүн элдин жууркан төшөк чапандарын, кебес салынган башка буюм тайымдарын сөгүп, андагы пахталарды тартып алышыбыз керек. Бул иш бир катар жерлерде күчкө салуучулукка, орто чарба адамдарга карата, балким аша чаап кетүүлөргө алып барышы мүмкүн. Айла жок, башка жол да жок. Мына ушинтип экинчи жоболоң пахта табуу, издөө деген дагы бир балеси баш бакты. Москва буга терс мамиле кылган жок. Мүмкүнчүлүк барбы? Иште, айтылганды аткар деди окшойт. Ошентип бул боюнча атайын кеңешмелер өтөт, чечимдер кабыл алынат. Ар бир үй тинтүүгө алынат, кылдат текшерилет. Тапшырмаларын аткарган чарбаларга талаада бир түп козо паясы барбы, жокпу? Бар болсо анда бир шакек же бир тал пахтасы калганбы, же калган эмеспи? Анысына карабай кошумча пландарды салат. Бай чарбалар, андагы үй оокаттуу адамдар ГПУнун текшерүүсүнө алынат. Январдын 1-нен кийин талаада калган пахтанын ээси жок деп табуу жана аны эч кандай акы сураксыз тартып алуу талапка ылайык экени белгиленет. Бул чечим жанагы жаатташкандарды, партия ишине каршы тургандар, улутчул укулончулар, буржуазиячылдар деп табышкан сыңары турган турушу менен башынан аягына дейре зордук зомбулук, баскынчы, элдин маңдай тери, эмгек акысына карата күч колдонулган кара өзгөй саясат эле. Муну билип тургандар билсе да билгиси, түшүнсө да түшүнгүсү келген жок. Кекиртегине такалып турган бийлик шамшарынан коркушту. Ар ким кара жаным аман калсын деп күйүп жанып иштеди. Муну көргөн Кыргызстандын эл комиссарлар советинин төрагасы Юсуп Абдрахманов күндөлүккө бир да сөз айтпаш керек. Жетекчиликтин жакшы методу мына ушул. 5 жылдыктын 3-жылы партия кадрларынын кыйласын талкалап жок кылуунун жылы болбос бекен. Деги биз кайда баратабыз деп жазып койду. Башка эмне демек? Бул ишти Орто Азия бюросу өзү колго алып, калгандарына текши аткаруучулук милдет тагылган болчу.
Анан 1932 жылдын кайгысы кыйнады. Бул жыл кургакчыл болду. Кашкайган асман көгүнөн жазбай, жашыл тала аптапка күйүп берди. Эгин болбой калды. Кара жолтой жыл болду. Элде ачарчылык алып келгендиги менен гана эмес, жаңы эл душмандарын тапкандыгы менен, ал окуя социализмдин кыргыны деп аталганы менен чын эле кара жолтой жыл болду. Репрессия ачык күндөн нуру төгүлгөн кең мекенибиздин баардык жеринде тегиз коллективдештирүүдөн да тез башталды. Баарынан да бул боюнча атайын көрсөтмө иштелип чыгып, план берилгенин айтпайсыңбы? О, Кудай-ай, өлүмгө да план болчу беле, жамандыкка да план салынчу беле. Кудайга гана карасаңар боло, деп кыйкырган калк болбоду. План десе план да, ал аткарылышы керек дешти. Анан аткарып жатышты. Аткарып жатып эле анан бир күнү ошол пландын процентине өздөрү да кирип кетишти. Ушундай да болчубу? Адам өзүн өзү жамандык тилегени, кыйын кыстоо, акылга сыйбас азап сураганы, өлүм сурап жалдыраганы да жакшылык болчу беле? Жылдын аяк ченинде кыргыз жерин кара жандын азабын тартып, ачарчылыктан өлбөйүн деп Сибирди таштай качкандар менен казак эли каптап кирди. Санак боюнча киргендер 150 000 үй бүлөнүн тегереги экен деп айтышты. Анын бетин пендеге кайра көрсөтпөсүн. Өлүм өзүн өзү көмө албай калган. Бул жалпы союз боюнча тараган кезде борбор бардык чарбалардын үрөн фондусунун бир тогологун калтырбай берүү жөнүндөгү буйругун булуң бурчка жиберет. Мындай көрсөтмөнү аткаруудан ачык баш тартышкандардын бир катары партиянын Кыргыз обкомунун биринчи секретары Шахрай менен эл комиссарлар советинин төрагасы Абдрахмановго жаза көрүү жагы ВКПБКнын жана Орто Азия бюросу тарабынан жогорку тарапка жиберилет. Алар жердешчиликтин, өзүмчүлдүктүн тенденциясынын ачык көрүнүшүн колдонушкандар катары каралат. ВКПБнын борбордук контроль комиссиясы бул боюнча кылдат иш алып барат. Жыйынтыгында алар жердешчиликти көрсөтүшкөндүгү, өзүмчүлдүккө жол беришкендиги, данды талап тонуп жок кылгандыгы үчүн Шахрай менен Абдрахмановго 1933 жылдын 13 майында катуу сөгүш берген. Бирок алар убактылуу кызмат орундарында иштей беришкен. Ал жөндө чыны андай-мындай сөз да болгон эмес эле. Бирок көкөңдү көрсөтө турган иштин баары башка жакта турган. Башынан сылап туруп, кежигесинен мууздамай жумушу тиякта эле. Ошол комиссия Кыргызстанда данды талап жок кылуу жана урдоо жөнүндө атайын токтом кабыл алууну, бул олуттуу маселени 1933 жылдын июнунда партиянын Кыргыз обкомунун пленумунда принципиалдуу түрдө талкуулоону, Кыргызстан партия уюму жөнүндөгү маселени ВКПБКда атайын карап чыгууну сунуш кылган. Анда бир катар жооптуу кызматкерлер кызматынан алынган, аларга катуу жаза берилген. Алды кызматкер катары ГПУнун сурагына түшкөн. А борбор болсо муну билмексен болгону менен билип турган. А бирок эл душмандары менен кадимкидей кынсыз кылыч байланып, найза учуна жан сайып күрөшүп жаткан. Июнь айынын так 13 күнү партиянын Кыргыз обкомунун бюросу Кыргызстанда бети ачылган Сыдыковдун контрреволюциячыл көтөрүлүш уюму жөнүндөгү ОКПУнун толук аныктаган билдирүүсүн угат. Ошонун негизинде эл арасында саясий үгүт ишинин, партиялык агартуу абалынын ойдогудай болбой жаткандыгы белгиленет. Контрреволюциячыл элементтерди түп тамырынан бери жок кылууну талаптагыдай деңгээлде ар тараптан күчөтүү керектигине өзгөчө басым жасалат. Андан кийин ВКПБК менен борбордук контроль комиссиясынын токтомунда партиянын Кыргыз обкомунун бюросудан дан даярдоо ишине жетекчилик кылууда бир катар олуттуу жаңылыштыктарды кетиргенин баса көрсөткөнү атайын белгиленет. Алар негизинен мына булардан ачык көрүнөт деп табылган. А. 1932 жылдагы дан даярдоо планын аткаруудагы либералдык мамиледен. Б. Директивалык органдар тарабынан бекитилген дан менен камсыз кылуу пландарынан тышкары дандын таланып кетишине, жок болушуна жол берүүдөн, данды уурдагандарга каршы зарыл чаралардын көрүлбөгөндүгүнөн. В. 1933 жылдын жазында
Буудайдын үрөн суудаларын ВКПБнын Орто Азия бюросунун уруксатысыз жана ВКПБКнын санкциясысыз өз алдынча берүү жөнүндөгү обкомдун бюросунун туура эмес чечиминен Г. Орто Азия республикаларынын жумушчулары менен пактакерлери үчүн Кыргызстандын данын алып кетүү жөнүндөгү ВКПБК Орто Азия бюросунун көрсөтмөлөрүн өз маалында аткарууга ачык каршылык кылгандыгынан. Ошентип сентябрь айында ВКПБКнын Кыргызстан партия уюму жана анын иши жөнүндөгү маселени карайт. Шахрай менен Абдрахманов кызматынан алынат. Экинчи секретарь Исакеевдин партиялуулугу туурасындагы иш ВКПБКга өткөрүлөт. Иш кайра ырайым кылынбас жаман жагына ой баштайт. Сыдыковдун, Абдрахмановдун, улутчул уклончулардын, контрреволюциячыл аракеттердин, антипартиялык күрөштүн белгилеринин бети ачылат. Негизинен жаатчыл эки топ аталган иш боюнча эки ача көз карашта болушканы менен бирин бири устат жана шакирт аташуудан баш тартпаган кыргыздын чыгаан уулдары тозоктун отуна өздөрүнүн кантип түшкөнүн билбей калышат. Алар өздөрү менен бирге органдын адамдары кошо жүрүшкөнүн, ал тургай кайсы бир учурларда санаалаш жана максатташ болушканын кийин гана билишти. Борбордук комитеттин бул чечими партиялык жазалоонун ошол кездеги эң катуу үлгүсү катары кызмат өтөөчү документ катары башка жактарга да жиберилген. Алиев жана Садаев баш болгон одону ката кетирип, кызматынан алынган 10 чакты адам жөнүндөгү маалымат да кошо тиркелген. Билгенге кыйын иш болгон. Кыргыз туусу жыгылып, кыргыз бели сынып турган. Жергиликтүү улуттун кадрлары катары менен суракка түшүүгө мажбурланган. Кайра башын көтөртпөс, кайра бир жолу бутуна бекем тургузбас репрессия Кызыл кыргын чабуулуна мына ушинтип аеосуз кирген эле. Анын мындай болоорун ал учурда ким билиптир да, ким болжоп ойлоптур. Адам деген өзүнө да, башкага да жамандык болот дебейт тура. Абал армандуу дүйнөгө айланаар алдында Кыргыз обкому да түп көтөрүлү козголду. Антпөөгө алардын кымындай да акысы жок эле. Козголбогондо кантмек? Баягы калдайган караан үркөрдөй болуп азайган, аларда сууга түшкөн таранчыдай үрпөйүшүп, баштагыдай дем, мурдагыдай маанайлары жок калган. Москванын жаңы кадрлары ошол кезде партиянын мектебинен өткөн, жооптуу кызматтарда сыналган, тиешелүү билимге ээ болгон 500 адис жетекчи ордунан обдула алгыс абалда калган Орто Азиянын омоктуу кызматтарына келишкен. Улут кадрларына көңүл буруу, аларды өстүрүү, тарбиялоо деген чечим кагаздын карегине калган кара так бойдон кыймылсыз калган. ВКПБКнын Кыргызстандын партиялык уюмундагы абал жөнүндө деп аталган айтылуу токтому Кыргыз обкомунун кыйроо алдында кыйын кезеңинде талкууланмак болду. Талкууланганда да ошол ойго бүлүк түшүрүп, бойго тынчтык бербеген документ кабыл алынгандан кийин эле анча-мынчасы акыл эсине келип, андай-мындай ишти ойлонуп алгычакты токтоосуз талкууланышы зарыл болду. Анын мындан башка айтар сөзү, кылаар иши калган эмес. Ооба, ошол 1933 жылдын 24 сентябрында Кыргыз обкомунун бюросу менен ВКПБнын облустук контроль комиссиясынын президиумунун кошмо заседаниясы болду. Кудай бетин салбасын, таңдайынан чаң уруп, тилинен заар угулган партиянын адамы, албетте саясий ишмер ушу Антипов, ВКПБнын контроль комиссиясынын президиумунун төрагасынын орун басары экен. Москвадан атайын даярдана келген го. Кошмо заседаниеде ошол киши абалга акыйкат талдоо жүргүзгөн доклад жасады. Кагазды караса кабылан болуп, жөн сүйлөсө айбаты арстан болуп көрүндү. Уккандан уйку, көргөндөн көңүл тынчтыгы качты. Мындайда ага ким кыяпат көрсөтүп, ким каршы сүйлөп, ким башкача кеңеш бере алмак? Анын сөзүн жапырт колдоп кетишти. Анан ушул кошмо заседаниянын токтому ошол Антипов докладчынын түздөн-түз катышуусу менен даярдалды. Ал узак, бирок узактыгына жараша абдан катуу жазылды. Ошо токтомдо мындай жерлер бар эле. ВКПБнын борбордук контроль комиссиясынын президиумунун төрагасынын орун басары Жолдош Антиповдун докладын угуп,
Обкомдун бюросу Кыргызстандын партиялык уюму жөнүндө кабыл алынган ВКПБ-БККнын чечими толугу менен жактырат жана аны эң туура деп санайт. ВКПБнын бюросунун жетекчилик ишинде олуттуу жаңылыштыктар кетирилгендигин моюнга алат. Обкомдун бюросу жана облустун контроль комиссиясынын президиуму Кыргызстан партиялык уюмунун лениндик улут саясатына каршы тургандар менен күрөшүүдө жеткиликтүү иш жүргүзбөгөндүгүн туура деп табат. Обкомдун жетекчилигинин ошондой эле бир катар партиялык уюмдардын таптык кыраакылыгынын начарлашы, улуу орус шовинизминин советтик аппаратты улутташтырууга жеткире баа бербегендиктен жана жергиликтүү буржуазиячыл улутчулдуктун контрреволюциячыл байлар менен манаптардын бирден бир куралдарынын эң негизгиси болуп эсептелген сыдыковчулуктун күчөшүнө жол ачкан. Жол Абдрахманов партиянын саясатынын туура экендигине иш жүзүндө ишенбөөчүлүктү көрсөткөн. Эки жүздүүчүлүк менен жашырып, өзүнүн официалдуу сүйлөгөн сөздөрүндө партиянын багытына макул болот да, ал эми иш жүзүндө партиянын мүчөлөрүнүн, обкомдун жетекчи составынын арасынан эт тапшыруулар боюнча мамлекеттик тапшырмалардын аткарылышынын реалдуу мүмкүнчүлүгүнө ишенбөөчүлүктү таркаткан. Чынына келгенде ал колхоз курулушунун жеңишине шектүү караган, ага ишенген эмес. Башында эзүүчү тап, манаптар менен байлар турган уруучулук турмушту сактап калуу жөнүндөгү контрреволюциячыл улутчул көрсөтмөлөргө умтулган. Обкомдун бюросу жана обл контроль комиссиясынын президиуму Жолдош Абдрахмановду кызматынан алуу жана ал туурасындагы иште ВКПБнын БККсына өткөрүп берүү жөнүндөгү ВКПБ Борбордук комитетинин кабыл алган чечимин толугу менен жактырат жана анын бардыгын колдойт. Мындай жан чыгарган чечим кокуйдан коркуп кош колдоп колдоо башкалар жөнүндө да кайталанган. ВКПБнын Борбордук контроль комиссиясы Абдрахмановдун талаш иш менен тапкан тагдырын чечти. Ал троцкийчилердин таасирине берилген көптөгөн маселелер боюнча партиянын жүргүзгөн саясатына каршы турган жана өзүнүн бул оюн троцкийчилер тобунун алдында ачык айткан. Партиянын чечимдерин чын пейилден коргогон эмес, иш жүзүндө кайра аны бурмалаган, натыйжада ал партияга жат жүрүм-турумга ээ болгон деген күнөө менен партиянын катарынан чыгарылган. Бул каргашыдай карайлаткан калайман ошол 1933 жылдын 14 октябрь күнү болгон эле. Ошентип Абдрахмановдун жалындаган жашыл түндүгү түшүп, түйүнчөгү түйүлүп калган. Бирок анын үмүтү темененин көзүндөй болгон жалгыз жылчыкта гана жашап турган. Ошол абройлуу документте мурдагы эмгегин, уюштуруучулук ишин, граждандык согуштагы каармандыгы менен демилгелүүлүгү эске алынып, Борбордук контроль комиссиясы Абдрахмановдун партиялуулугу жөнүндөгү маселеге партиялык уюмдун пикиринин негизинде 1 жылдан кийин кайра кайрылууга мүмкүн экендиги көрсөтүлгөн. Бирок андай мүмкүндүк кандайча жүзөгө ашаарын ал убакта эч ким билген эмес. Ал эми душман издөө, аларды табуу ошол мезгилде 1932-1933 жылдары өзүнүн салтанатын салып турган. Саясий бийликтеги абал ушундай болчу. Анын көз алдынан ушул окуялар тизмектешип өттү. Баарыдан да Касымдын көңүлүнөн Алы Токомбаевдин Ленин тууралуу китебинин тегерегинен башталган талаш, кайдагы талаш, жала жабуу, чыр чыгаруу чыкпай туруп алды. Ошондон баштап адабият менен тил илиминдеги жаатчылык, жазуучулар арасындагы топко бөлүнүүчүлүк акырындан билинбей күч алды. Билген эмес экенмин да, деди Касым өзүнчө. Алы чоңдордун бүт баарына, Орозобековго, Исакеевге, Жолдошевке, НКВДнын начальниги Четвертаковго, Карачевке, дагы башкаларга ыр арнай баштаганынын түпкү максаты башкада жаткан экен да. Кошуматчылыктын колу менен жазылган ырлар тура. Четвертаковдун атын атай албай жөн гана Чыга деп коет. Поэзия булганып, талант кошуматчылыкка кызмат кылган жерде эмне болот деп туталанды. Оба, ошол жылдары маданият менен адабият жаатында, илим турмушунда да абал кыйын болуп турган эле. Адабияттагы ар кандай агымдар менен топтордун ич ара жаатташуусу күчөп,
Рап дагы бөлүнүп жарылуучулук опурталдуу болуп, Айтор бийлик башындагы саясий спектакльдер кайталана баштаган. Анын башкы режиссеру бир адамдай таасир туюлуп калган. Ошон үчүн 1932 жылдын 23 апрелинде ВКПБ Борбордук комитети адабий көркөм уюмдарды кайра түзүү жөнүндө токтом кабыл алган. Көңүл буруу керек. Адабий көркөм уюмдарды кайра түзүү деп жатат. Демек бүт бардыгы жаңыча болушу керек. Дал ушул тарыхый окуянын алдында 4 март күнү Кыргыз обкому кыргыз адабият жөнүндө резолюциясы кабыл алат. Анда Сталиндин «Пролетарская революция» журналынын редакциясына жазган каты партиянын учурдагы саясий идеологиялык майданындагы кеңири чабуулуу үчүн берген белгиси болгондугу, элдешкис эки майдандагы кармашта чириген либерализмге каршы күрөштө партиялык уюмдардын кыраакылыгын күчөткөндүгү, жаңы багыт бергендиги баса белгиленген. Ошондой эле адабияттагы идеологиялык күрөштүн эң негизги маңызы Алаш Ордонун контрреволюциялчыл, улутчул идеяларын кыргыз адабиятына алып кирүүгө, Тыныстанов, пролетариаттын жана анын авангардынын кызыкчылыктарына каршы багытталган байманаптык идеологияны чагылдырууга Карачев, Көкөнов, Кенесариев жана ушул сыяктуулар, эл чыгармачылыгы дегенди, Манас эпосунун чакан формалары жана ушул сыяктууларды басып чыгарууда талаптагыдай марксдик лениндик талдоого алынбагандыгына каршы аракеттенүүдө тургандыгы айтылган. Кыргыз тили боюнча окуу китептеринин биринчи автору, кыргыз адабий тили менен жазма маданиятты негиздегендердин эң таанымалы, тил илиминин жакшы тилек менен баштаган акын жана илимпоз Касым Тыныстанов, Сыдыков менен Абдрахмановдун антисоветтик аракеттерин, антипартиялык идеяларын маданий курулуш жагынан жүзөгө ашыруучу буржуазиячыл, улутчул, эл душманы катары каалагандай калчана баштайт. Ушул мезгилде 1933 жылдын 29 мартында партиянын Кыргыз облустук комитетинин бюросу Правда гезитинин «Интернационализм, пролетариаттын бийик туусу» деген аталыштагы баш сөзүн жана ошол эле Правдага жарык көргөн Мануйловдун буржуазиялык кулактык улутчулдуктун калдыктарын акыр аягына чейин талкалайлы аттуу макаласын талкуулайт. Правда деген правда. Ага жарык көргөн материал жерде калбайт. Азыр да ошондой болду. Ошондой болмок түгүл, демейдегисинен ашып түштү. Адабият майданындагы чабуулдан улам жалтактай баштаган Касым Тыныстановдун өмүр жолуна, тагдыр турмушуна дал ушул правданын чындыгы кайра алынбас кыл чылбырын ыргытты. Адегенде пикири келишпес айрым адамдардын таарынычы кейиптенген иш бир катар жылды каратып, бир катар талаш тартышты улам кайра жаңыртып отуруп, акыры жалпы союздук деңгээлге, болгондо да союздагы эң кадырлуу гезиттин жаза мээленбес кароолуна алынууга чейин өсүп жетти. Касым Тыныстанов муну күткөн эмес эле. 1928 жылдан ачыкка чыккан адабий талаштын оту, жеке кызыкчылыктын таламын жактаган жалынга, өткөнү өзү көрттөгөн чырга, чылбыр салар саясатка айланат деп ойлобогон. Ал тургай башка сандарды мындай койгондо да, Алы Токомбаевдин 1932 жылдын 16 февралында Ленинчил жашка жарыяланган Академия кечеси тууралуу, Кызыл Кыргызстан гезитине 6 март күнү басылган Академия кечесинин тыянагы жана 8 марттагы санына жарык көргөн Кыр АПП-тын конференциясында көркөм адабиятты коллективдештирүү үчүн күрөшөбүз доклад, өңдүү макалаларын, көшөрү өчөгүшүүнүн атайын сериялары болорун, аны колдоочулардын өзүнчө тобу жаралып, алар анын тагдырын кыябы келген бир күнү кылчактабай чечерин элесе албаган. Ошол бюродо Касым Тыныстановдун чыгармачылыгы туурасында жана анын Кыргыз улуттук театрынын сахнасындагы драмалык оюндары жөнүндө Манас, Шабдан, Правда тарабынан буржуазиялык кулактык улутчулдуктун көрүнүшү катары берилген баа эң эле туура деп табылды. Дал ошол окуянын каарманы жалгыз Касым Тыныстанов эмес эле. Ырас, ал талкууланган маселенин дал ортосунда, бюро ишинин дал өзөгүндө турган борбордук чабуул ошого багытталган. Бирок Шарип Көкөнов,
Турдакун Сопиев, Касымалы Жантөшевтер да Касым Тыныстановдун идеясына кошулуп, анын улутчул, буржуазиялык пропагандасын жүргүзүүгө активдүү аралашкан катары табылган. Бирок алардын буга чейин саясий партиялык тартипти бузган, ага каршы иш жасаган учурлары болбогондуктан, одону саясий ката кетиришпегендиктери эске алынып, эгер мындан ары да ушундай жаңылыштыктар кетирилсе, партиянын улут саясатынын багытынан жаза таюуларга барышса, анда алар партиянын катарынан токтоосуз чыгарылаары ачык көрсөтүлгөн. Ошондой эле аларга бул каталыктарын моюндарына алышкандыгы тууралуу басма сөз аркылуу элге билгизүү жагы, өздөрүнүн жаңылыштыктарын өздөрү айыптап чыгуу жолу кеңеш катары сунуш кылынган. Ошол жылдын жазынан баштап Кыргызстандын кеңеш жазуучулары менен адабият окурмандарынын чогулушун өткөрүү боюнча даярдык көрүлө баштайт. Аны өткөрүүчү топтун башында Айтылуу Аалы Тукумбаев турду. Максат өкмөт менен партиянын көркөм адабият боюнча кабыл алган документтерин, адабият кандай болушу керек, анын милдеттери деген маселени талкуулоо болду. Аалынын ал убакта иши жүрүп, күнү күлүп турган. Чыгармачылыгынын 10 жылдыгы өкмөттүк деңгээлде жалпы улут адабиятын жаралышынын 10 жылдыгы катары белгиленгени жаткан. Мээ кайнаткан июль айынын 29 күнү адабият жат идеядан таза болсун деген Кыргызстан кеңеш жазуучулары менен адабият окурмандарынын жыйыны өтмөй болду. Докладты Аалы Тукумбай уулу жасамак. Кандай күн чыгып, кандай күн келет, эмнелер айтылып, эмнелер айтылбайт, кимдин үнү жаңырып, кимдин үнү угулбайт, кылыч мизи кимдин канына жуулат, темир кишен кимге кантип салынат, кимдин үйүнөн аялдын үнү басылбай, кимдин чырагы өчпөй күйүп, кимдин мүрзөсү казылбай турар экен. Мунун баары жашыруун эле. Бирок Аалы да оңой эмес эле. Эл жети өлчөп бир кессе, ал кесе турган жерди жөн кеспей, кемелине келтирип, маселесин маанилеп жатып чечтирип, анан аны 7 эмес 70 ирет толгонуп, жер тыңшап жатып ойлонуп, 7 жолу жетилишин текшерип, кылга салып 40 ченеп туруп бир кесет. Ал партиянын саясий идеологиялык күрөшүндөгү атканы жаза кетпеген, артынан куугун жетпеген жападан жалгыз Шыпшайдар мергени аталган. Ошого жараша түшүнүгү кенен, адабият майданында айтканы алтын, күлгөнү күмүш сөз болуп турган калемгер эле. Ошондан улам аны жакынындай кастарлап, агасындай ардактап жакшы көргөндөр да, жин оорудай жамандагандар да бар. Оомал төкмөл дүйнөнүн 1000 санаты бир жерден чыгып, бир жерге келип турган болчу. Күн кандай чыгып, кандай батар экен. Анын нуру кимдерге тийип, кимдерге тийбей кетер экен. Кыргыз калемгерлерин мына ушул суроо өрүктөй эзип, тулпар кылып туйлатып, көкөк сымал ыйлатып турду. Касым бул жыйынга барган жок. Кыр Аптын жетекчилигине болгон нааразычылыгы үчүн эмес, Баялы Исакеевдин сунушу менен катышпай койду. Экинчиден, ал ушул мезгилде өз катасын элге жарыя айтуу милдети менен алек болуп жүргөн. 1933 жылдын 29 марты күнү болгон бюронун чечими ушундай эле. Ошонун айласын кандай кылуу керектигин ойлоп жүргөн. Үчүнчүдөн, ал Кыр Аптын мүчөлүгүнөн, жазуучулар уюмунун чечүүчү добушка ээ мүчөлүгүнөн ушул март айында чыгарылган. Кыр Аптын мүчөсү болбогон соң, же атайы чакыруу албаса, ал жерге басып барууга көңүлү чаппады. Кыскасы, кимдир бирөөлөргө аралашып, кимдир бирөөлөрдүн кашында жер карап отургусу келген жок. Мүчө эмести милдетин алып, тигилердин шартын бузбай жалгыз калды. Төртүнчүдөн, ошол кездеги ар бир бюро, партконференция, пленум ушул Тыныстановсуз өтпөй калган. Акыры анын бүт баарын жазуучуларга керек дегендеринин чып-чыргасын коротпой, Аалы элге айтмай болду. Чындыкты элге жеткирмей болду. Душмандарды элге таанытмай болду. Адабияттагы жат идеялардын негизги күнөөкөрү, саясий сокурдукка берилгени албетте Тыныстанов деп табылды. Шарип Көкөнов, Сыдык Карачев, Бөрүбай Кененсариев жана башкалар партиялык катуу сынга алынды. Жаштарды тескери жолго азгырган да Касым экен. Айтор катуу айыпталды. Анан акыры ал өз күнөөсүн моюнга алганга, партиядан чыгарылып, кайра партиянын катарында калганга тагдыры аны туш кылды.
Жазмыштын жалыны менен музу ага 1937 жылдын 1-августка караган түнү түнөрүп келген эле. Касым анын кандай түн экенин да, ак буурул таңды кандай тосоорун да билбей үйдө жалгыз жаткан. Чабалактап уктай албай, улам кайра ойлонуп, терезеден көчө тарапты карап, анда-санда үргөн иттин үнүнө анчейин назар салбай, өзүн өзү эмнегедир тынч алдыра албай жаткан. Ай жоготуп алдастап, күн алдында күйүт айттырар түн экенин билген жок. Арыктап бүтүп, ачарбак болгон бир караан алдыга түшүп, эч ким укпас, жанындай көргөн жан адам да байкабас арман муңун бүтүндөй тулку боюна уютулган коргошун кылып чөгөрүп, анысын араңдан зорго көтөрүп, далай бороон чапкынды айла жок баштан өткөргөн куу арчанын жалама аскада калган бир кулач тамырындай көрүнүп камерага келе жатты. Келер кези бир күнү келсе, өмүр бою ортосу бармак басым жерде бир катар туруп, а бирок бирин-бири түбөлүк тиктеше албас болуп жаралган эки көздөй көрүшө албай, өлөр өлгүчөктү зыркырап сыздап өксүгөн Күкүк менен Зейнептей табыша албай калабызбы? Кагылайын жарыкчылык деп дилинде тынбай кан какшап күйүп өчүп келе жатты. Ай жоготкон эрте жазгы түндөй караңгылыкта жалгыз калгысы келбей, күндүн нурун чакырган аппак таң болууну самап келатты. Көк желкесине чагылгандын огу сымал сайылган, как жокусуна кан жыттанган канжардын албарс мизи болуп кагылган, мына бул лампочканын жылаандай муздак жарыгы жабыркаган жанын кыйнап бүткөнүн заматта кайра сагынып, камерага кайрылып келе жатты.